Саламатсыздарбы? Жогорку кеңештин басма сөз кызматы даярдаган парламент программасы. Аны менен сиздерди мен Жылдыз Жолдошбаева тааныштырам. Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Улутташтырылган объекттердин тагдыры эмне болду? Жөлөк пул маселесинин күнгөй тескейи талкууда. Биз сунуштаган мыйзамды талкууга алып чыккан мезгилде, урматтуу министр айым, сиз орун басарыңыз менен биргеликте жөн эле теле сынактарда звезда болдуңуздар эле го. Биз коррупция менен күрөшүп бул мыйзамды колдойлу деп. Төрага Дастанбек Жумабеков жергиликтүү кеңештин депутаттарын кабыл алды. Эми ошону жана өзгөчө статус дегенибиз бизге ошону мыйзамдаштырып берсеңиздер. Айырды көп телеме кетпейт. Ошону келген эле киши бөлүрөбүз, анан кетиребиз деп мына өзүңүздөр көрүп атасыздар. Канча шаарлар жок болуп кетти. Мингуш деген шаар бар эле. Азыр жок эчтеке. Экология, экстремизм, айымдардын укугу маселелеринде жаштардын ролу кандай? Бирге аракеттенип бир жумуштарды жасагандан кийин азыр ушул жаштар такыр башкача көз менен келип, көздөрү жанып, ишенип, эң негизгиси аларда ишеним пайда болду, анан өзүнө ишеним пайда болду да. Өкмөт жөлөк пул эми муктаж болгон гана жарандардын балдарына берилерине ишендирүүдө. Тактап айтканда 2017-жылы кабыл алынган мыйзам кайрадан өзгөртүлмөкчү. Жөлөк пул маселеси тармактык комитетте жогорку кеңештин пленардык жыйынында катуу талкууланды. Жаңы төрөлгөн ымыркайга сүйүнчү пул берүү демилгеси коомчулукта кызуу талкууну жаратып келет. Бул тармакты тейлеген министрлик учурда сүйүнчү каражатын берүүнүн жеңил жолдорун издеп жатышат. Министрдин билдиришинче, сүйүнчү пул жалпы өлкө боюнча бирдей чегерилет. Максимально жөнөкөйлөштүргөнгө аракет кылдык. Жаран биринчи эле баягы барганда жанагы свидетельство о рождениясын система ГРСтен алат, ЗАГСтанбы же Центр обслуживания населениябы же башка алардын пункттарынанбы. Ошо жерге барганда гана ошо жерден заявление жазат, эгерде сүйүнчү пул алам десе. Бирок сүйүнчү үчүн бөлүнгөн каражатты берүүдө банк аркылуу которуу өзгөчө айыл жергесиндегилерге кыйынчылык туудурат. Эмне үчүн көөлүк алган жерде же роддомдон 4000 выручайт этпейсиңер, сүйүнчү пул дегенден раз ошо жерден выручайт этпейсиңерби? Жөлөк пул боюнча ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга кошумча каражат бөлүнсө, жетим балдарга өзүнчө депозит ачылып, акча каражаты ошол жерге топтолоорун министр маалымдады. Ал эми колунда жок. Жөлөк пулга муктаждарды аныктоо функциясы жергиликтүү бийликке берилет. Айылдарда ошо жанагы комиссия бар, социалдык комиссия деген бар. Ошол социалдык комиссия бул коллегиальный чечим кабыл алат да, ошол кайсы үй бүлө ошо жөлөк пулга муктаж экенин алар аныктап, документтерин ошо топтоп, анан кийин райондук башкармалыкка алып келишет. Жана социалдык кызматкерлер жер-жерлерди аныктаганды мен ойлойм туура болот. Аларга мындай билет, көрүнүктүү, ар бир айыл өкмөттө атайын тизме илинип турса, кайсыл үй бүлө пособие алат, канчадан керек болсо. Ошондо мындай коомчулукта өзүндөй регулировка болуп алат да. Социалдык өнүгүү министрлигине караган кызматкерлер ар бир район шаарларда бар. Учурда алардын саны 5000ге чамалайт. Эл өкүлүнүн пикиринде аталган кызматкерлер чыныгы муктаждагы адамдарды аныктоо үчүн эл аралап иштөөсү керек. Действительно муктаж болгон 10 семья болсо, айыл өкмөттүн 10 таанышы бар. Анын дагы кызматкерлердин таанышы бар. Ошо менен 10 кишинин ордуна силерге бир айылдан 30 кишинин семьясын берет. Жөлөк пулдар жөнүндөгү мыйзам кайрадан 2009-жылдагы нормага ылайыкташылып иштелип жатат. Ал эми 2017-жылдагы редакцияланган мыйзамдын бир катар туура эмес жактары байкалгандыгын министр белгиледи. Бирок айрым эл өкүлдөрү мурдагы мыйзам жакшы болсо, эмнеге өзгөртүү сунушу берилгенине нааразы. Ошондо коррупциялашкан деп атсаңыз 2009-да, анда 2009-да эмнеге азыр алып келип атасыздар? Ал бир жылдын ичинде абдан жакшы мыйзамга кантип айланып калды? Коррупция эмне себептен жоюлуп кетти өзүнөн өзү эле? Бул маселе жогорку кеңештин жалпы жыйынында дагы талкууланып, көптөгөн суроолорду жаратты. Айрым эл өкүлдөрү демилгеленген мыйзамды негиздүү десе, кээ бирлери кемчилигин айтышты. Жаңы эле мыйзам долбоор жазып келсеңиздер болмок. Бирок силер эски мыйзам долбоорун өзгөртүү менен алып келип туруп, мен жана Айда Касмалиеванын сөзүнө кошулам. Эски мыйзамды начарлатып салдыңар да. Ичинде бир нече терминдер жок болуп кетти. Даректүүлүктө жакыр үй бүлө деген эмне жок. Макул өзгөртөлү деп атасыздар. Биз өзгөртүүнү күтсөк, өзгөртүүгө алып келди, кайрадан дагы коррупциянын схемага алып келип атасыңар. Биз сунуштаган мыйзамды талкууга алып чыккан мезгилде, урматтуу министр айым, сиз орун басарыңыз менен биргеликте жөн эле теле сынактарда звезда болдуңуздар эле го. Биз коррупция менен күрөшүп бул мыйзамды колдойлу деп. Ал эми азыр эмне? Кайрадан коррупциялык схемасына жагып калдыбы?
Мен буга такыр түшүнбөй калдым. Могу мыйзам долбоор идеальный эмес, мурункулары да идеальный эмес эле. Бирок какой-то выход болуп атат да. Ошон үчүн коррупционная часть эгерде бардыгы электронный форматка которсок, ошондо бир паспорт боло турган болсо, аны азайтсак болот. Ошондо да азайтсак болот да. Учурда жалпы өлкө боюнча 101 000 үй бүлө жөлөк пулга муктаж. Алардын ичинен 92 000 үй бүлөдө 298 000 бала атайын жөлөк пул алышат. Жыйын соңунда сунушталган мыйзам долбоорун парламент биринчи окууда жактырды. Белгилей кетсек, эң кызыгы жогорку кеңеште ушул жөлөк пул боюнча мыйзамды талкуулоо учурунда биринчи жолу түз эфир маалында шайлоочулар тарабынан депутаттарга чалуулар болду. Азыр мына телевизордон прямой эфир кетип атат экен. Мага бир шайлоочу чалды. Кыпчаков Рысмамат деген. Мен аялым менен 13 000 сом пенсия алам дейт. 4 неберем мен менен жашайт. Ушулар эми пособие албайбы деп министрге суроо берди. Сиз ошол кишиге жооп берип койсоңуз. Рахмат. Телефондорубуз эметип кетейин, ал киши менен тактап эмесин анан так жооп берели, консультация берели. Сиз азыр жооп бере албайсызбы? Алардын ата-энеси барбы жокпу, доходун карап эсептеш керек да. Доход ошол 13 000 сом пенсия болуп Жок, атат. эми доходдон башка жери болушу мүмкүн, жаны, балалар болушу мүмкүн, техника. Садылаган болчу. Бүгүнкү күнгө чейин алып жүргөнбү? Бүгүнкү чейин алып жүргөн экен да. Анда алат да. Эгер бүгүнкү чейин алып жүргөн болсо алат. Биз Анда биздин спикер жакшы билет экен бул маселени. Алып жүрсө алат. Парламенттин КСДП фракциясынын жыйынында өлкөдөгү кылмыштуулук менен күрөшүү жана бизнестин коопсуздугун камсыз кылуу маселеси каралды. Анын жүрүшүндө жөлөк пул көйгөйү да козголду. Депутат күч органдарынын түзүмдөрүнүн жетекчилерин жөлөк пул берүүдөгү коррупциялык көрүнүштөргө каршы чара көрүүгө чакырды. Фракциянын отурумунда жергиликтүү бийлик башчылары менен кызматкерлери коррупциялык иштерге чуулганып, акыркы кезде өздөрү бизнесмен болуп алышты. Мындан сырткары алар фирмаларды түзүп алып, тендер сатып алууларда тиешелүү чечим чыгарбаган комиссия башчыларын, мүчөлөрүн куугунтуктоодо деп депутат сынга алды. Жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү бизнесмен болуп калышты. Же болбосо башчылары. Фирмаларды каттап коет. Анан кийин жерлерде айыл өкмөттөр бүгүнкү күнү ошол фирманы өткөзөт тендерден. Эгерде тиешелүү чечим чыкпаса, сөзсүз түрдө ошол жергиликтүү же ошол комиссиянын мүчөсү болобу, же комиссиянын башчысы болобу, ага кандайдыр бир куугунтуктоо дагы жок эмес да. Силердин азыркы отчетуңарга карапайым калк арты менен күлөт. Анан силер жардама кылып атпайсыңарбы? Биз коррупция менен күрөштүн экинчи этабын баштадык. Ким менен ким күрөшүп атат? Ким менен ким күрөшүп атат? Ким ушул убакытча күрөшүп келди? Бийлик деген адам өзү менен өзү күрөшүп атат. Бир кабинеттеги адам экинчи кабинеттеги адам менен күрөшүп атат. Ачиттин артын сугут жалайт деп коет муну кыргызча. Ал эми эл өкүлү Карамат Орозова күч органдарын жөлөк пул берүүдөгү коррупциялык көрүнүштөргө каршы чара көрүүгө чакырды. Фракция лидери Иса Өмүркулов вице-премьер Дайыр Кенекеевке кайрылып, күч түзүмдөрүнүн коррупция менен күрөшүү ишин координациялоо жагын начар болуп жатканын айгинеледи. Эмне жөнүндө сүйлөшөбүз бүгүн, эгерде маалыматыңар жок болсо? Сессия болобу, комитет болобу, фракция болобу, бир мындай депутаттар канаттанган суроого жооп ала албай келебиз да. Жыйында маалымат берген күч түзүмдөрүнүн жетекчилери депутаттардын катуу сынына кабылды. Бир катар депутаттардын суроолоруна так жооптор берилбей калды. Өнүгүү прогресс фракциясы эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги менен бирге көчмө жыйын өткөрдү. Көчмө жыйындын жүрүшүндө аталган министрликке тиешеси бар айрым ишканалардын иштери менен таанышып, пенсия жөлөк пул маселелеринен тышкары майыптарды атайын буюм тайымдар менен камсыздоо, социалдык кепилдиктерди берүү, реабилитациялык борборлор аркылуу кызмат көрсөтүү жана стационардык кызмат көрсөтүү боюнча дагы депутаттар кеңири маалымат берилди. Социалдык камсыздоо багытындагы мыйзамдарды талкуулоо учурунда сүйүнчү пулду берүү, пенсияны киреше булагы катары эсептөөнү токтотуу, эмгек мигранттарынын жоопкерчиликтери туурасындагы маселе туурасында сөз болду. Бишкек жылуулук электр борборундагы авариянын келип чыгышы тууралуу жаңы жагдайлардын бети ачыла баштады. Депутаттык комиссиядагы акыйкаттык издеп өз ишин улантууда. Алар бул ирет грантка бөлүнгөн акча каражатына салынган Калыс Ордо конушундагы мектепке барып, каражаттын сарамжал жумшалышына кабатырланышты.
Отурум мурдагыдай эле депутаттардын суроолору менен башталды. Комиссия түзүлгөндөн тарта тийиштүү тараптар жоопторду берип келишүүдө. Бирок барган сайын берилген маалыматтар алмашып жатканына эл өкүлү нааразы. Котлы вы остановили, потому что туда не поступала вода. Вы даете вывод, что воды было достаточно. Это господин Кадырбаев, господин Воропаев, я не пойму, Булгашика турайт ото? Жиынтыга. Четко ясно ответь. Башка айткансыңар. Барган сайын өзгөртүп атасыңар. Акыркы убактарда массалык маалымат каражаттарында кызуу талкууланып жаткан жылуулук борборундагы видео байкоолор боюнча депутат Акылбек Жамангулов тактама киргизди. Дүйнө жүзүндө десятка лучших мировых производителей видеокамеры. Андайды Кыргызстанда мало где у нас используют. Аэропорт Манаста бар, Кумтөрдө бар, чоң өтө маанигей мекемелерде бар да. Булардын производителдер европейский компания, американский компаниялар. Мен жөн эле сизге доказывать этип берейин деп атам да. Сиздердин койгон камераларыңар бүт китайский оборудование. Химиялык суу тазалоочу цехтин эми курулуп жатканы дагы бир катар суроолорду жаратат. Мурдагы жетекчилер менен азыркы жетекчилердин келтирген аргументтери эки башка болууда. Бир ай мурда сүйлөшкөндө Кыдырбаев Биримкулов жок дегенсиңер, бул тексталарга кирилген эмес деп. Азыр дагы Биримкулов айтып атат, кирилген эмес деп, Авазов айтып атат, кирилген деп. Эми өзүңөр карама каршы келбей баягы сүйлөшкөн жыйындан кийин деле сүйлөшүп албайсыңар, бар жок экенин билипчи. Анан буга кандай эмнесине ишенелик? Проектный институт запрос кылган документтер, тест берилген документтер боюнча необходимости строительства не было деп чечим чыккан. Ошон үчүн ал проектке кирбей калган. Анан кийин ошон үчүн тебе айтып атканы ошол, что связи отсутствием этого в проекте. Кийин киргизилгенден кийин курулула баштады да. Өткөн отурумда жылуулук борбордун мурдагы жетекчиси Нурлан Өмүркулуулу бир катар жагдайларды комиссия мүчөлөрүнө айтып берген. Бирок энергетика тармагындагы атка минерлер анын билдирүүлөрүн четке кагышууда. Мындай учурда эки тарапты тең угуу керек дейт депутат. Отурумдан соң комиссия мүчөлөрү Калыс Ордо жаңы конушундагы ТВ компаниясы бөлгөн каражатка тургузулган мектептин курулушу менен таанышты. Бул мектеп 2 кабаттуу 5 блоктон туруп, учурда 2000ден ашуун окуучу билим алышууда. Кыргыз тарапта кошту го? Бизди жактан местный бюджеттен 104 миллион 395 миң софинансирование болду. Сөптүн 2 миллион деген бул 137 миллион сом. Анан кошумча алганбыз бүгүн 1 квадраты общей полезной площади $462 болду. Бул мектепти тургузуу үчүн бир нече курулуш компаниялары иштеген. Бирок учурда курулушчулар эмгек акысын толук ала албай убара болушууда. Проблема азыр эми ошол проектка башталып калды, калган акчаны ала албай калдым да. Канча акча? 7 миллион бирдеке миң акчам турат. Бул кишилер проектка болуп атат. Бүт документтерибиздин баардыгын алып кеткен. Компьютерибизден бери. Таласта вет лаборатория салып аттым эле, анын документтери менен кошо алып кетип. Анан биз канча болду ошол? Сентябрда алып кетти, ошондон бери бизде деле жаратып аткан жок экен. Баарын эле текшерүүнүн үстү текшерүү. Комитет мүчөлөрү кийинки отурумдарга кошумча суралган маалыматтарды берүүгө тийиштүү жактарды милдеттендирди. Эске салсак, депутаттык комиссияда 12 депутат иш алып барышууда. Элдин көйгөйү эл депутаттары тарабынан айтылып, өкмөт тарабынан аткарылууга тийиш. Айтылгандардын качан кандай аткарылары өкмөттүн абийириндеги иш. Бул жумада да депутаттар аркыл маселелер саатында элдин өтүнүчүн өкмөттүн кулагына жеткиришти. Эмне маселелер козголгону туурасында кийинки сюжетте сөз болот. Бишкек-Ош жолундагы кар көчкүгө байланышкан кооптуу жагдайдын алдын алса болобу? Бишкек-Ош жолундагы Чычкан Капчык айындагы көчкү булак участогунда кар көчкү жыл сайын түшүп, жолубуз 3-4 күнгө жабылып жатат. Ошол жерге тез арада галерея салуу туура келип турат. Азыркы заманда стратегиялык жолубуз 3-4 күнгө жабылып, түштүк менен түндүк байланышы токтоп калышы өтө уят. Айдаркен сымап комбинаты менен келишим түзүп жаткан Северсталь ишканасы ишеним туудурбай жатканын депутаттар белгилеп жатышат. Бул Северсталь 2013 жыл сентябрь айында Минюстан каттоодон өтүп, 2017 жылы июлдан баштап ошол Айдаркен менен келишим түзгөн экен. Бирок ошол келишимди жокко чыгарып булар 16 февралда бул компанияны Кемин районуна алып барып перерегистрация жасап, 26 февралда кайрадан ртутный комбинат менен договор түзүшүптүр.
Ушул договорду дагы 60% Северсталга иштедиген, 40% Айдеркен комбинатына иштедиген. Ушуну тактоо иретинде мен ушул маалыматтарды жарыяладым эле. Ушуну аягына чыгарып, мындай кылмыштуу келишим жокко чыгарууну талап кылам. Бишкектин чогортосундагы Ош базарында удауда өрт чыгып жатканы менен анын себебин аныктоонун аракети солгун. Эки кылмыш иши козулгон, бирок бир жолу дагы ошол жарандарга эч ким барып кабар алган эмес. Алып алын сураган эмес. Алардын абалын, себебалар акыркы акчалары бүт баары товар түрүндө күйүп кеткен. Бир осойго тиешелүү эки имараттын бир эле 2 ай ортолугунда күйүп кеткени бул абдан күмөн. Бюджеттин дефицити арбын, аны саз келгенсип ага зыян келтиргендер четинен чыгууда. Жетекчилер качан жоопко тартылат деген суроонун да жүйөсү бар. Салык кызматкерлери, бир топ салык кызматкерлер 217 миллион сом Кыргыз мамлекетине, Кыргыз бюджетине зыян келтирди деп камалып жоопко тартылып атат. Мен суроо берет элем, жетекчилик эмнеге жоопко тартылбайт? Эмнеге жетекчилик отурат? Эгемендиктин жылдарында мурдагы спортко тиешеси бар имараттар менен аянтчалар менчиктелип кетип, жаңылары курулган жок. Эч болбосо заман шартына ылайык бир спорт сарайы курса болбойбу? Жакында Азия күрөшү боюнча спорт сарайында мелдеш өттү. Ошол жерге билеттин дагы сатып көп күйөрмандар кире албагачты. Жеке менчиктерге берилип үй эле куруп атабыз, же соода үйүн эле куруп атабыз, же заправка эле куруп атабыз. Bir merega ушуна bir кайрылып bir жерге 2-3 гектар жер алып туруп жанагы жеке мамлекет өнөктөшү менен бир чоң спорт сарай курсак болобу? Мамлекеттик программага койсок болобу ошол боюнча? Депутаттар тарабынан айтылган маселелерге кайдыгер мамиле кылып, эптеп эле жооп жазып кутулуунун аракетин көргөндөр да жок эмес. Мына мен маселе көтөргөн элем ушул Көкжар конушундагы газдаштыруу боюнча. Мына өнөр жай жана энергетика жер газ пайдалануу комитетинин орун басары Орозбеков кат берип тур мага. Газпром Кыргызстан жички тарабынан аталган план толугу аткарылган деп. Бул эмне деген жооп? Мен ошол Көкжар конушундагы элдердин үйлөрү газга кошулбай аткандыгын айтканмын. Муну тактап текшергендин ордуна момундай отписка жазып атышат. Белгилүү мамлекеттик жана коомдук ишмер Кыргыз Республикасын чейрек кылым башкарган Турдакын Усубалиевдин ысмын түбөлүк калтыруу маселеси да көтөрүлдү. Жогорку кеңештин атынан Тарых музейinin улуттук статус алгандыгына байланыштуу урматтуу Сооронбай Шариповичке Турдакын Усубалиевдин ысмын ыйгаруу боюнча кайрылуу жолдосок. Ошондой эле Бишкек шаарында Кийип көчөсүнө дагы ысмын ыйгарууну Бишкек шаардык кеңешине дагы сурансак. Бишкек Ош жолунун Маданият айылынан Жалалабад шаарына чейинки участогун оңдоо үчүн Евразия өнүктүрүү банкы менен макулдашуу аягына чыгууда. Эске салсак, мындан 4 жыл мурда аталган участокто оңдоого банктан $60 миллион насыя алуу жөнүндө макулдашылып, бирок ошондон бери иш создуктурулуп келген. Ратификациялык мыйзам долбооруна толуктоолорду кийирүүнү парламенттин тармактык комитети карады. 2014 жылкы түзүлгөн макулдашууга ылайык Маданияттан Жалалабадка чейинки 67 чакырым жолду оңдоого банк $60 миллион бөлүп, долбоор 2016 жылы бүткөрүлүшү керек эле. Бирок банктын кагаз иштери боюнча ички процедуралары узакка созулуп кеткен деп түшүндүрдү транспорт министри Жамшитбек Калилов. Былтыр гана сүйлөшүүлөр жанданган. 2017 жылдын апрель айынан баштап долбоорду ишке ашыруу максималдуу түрдө оңунан чыга баштаган. Банк менен оор сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө тендерлик документтерди жана эдак консультантты тандоо боюнча баа берүү отчет жактырылган. Депутат Бакытбек Сыдыков сунушталган өзгөртүүлөрдө жол куруу долбоорун аткарып бүтүү мөөнөтү 2022 жылга чейин деп, же 5 жыл көрсөтүлүп жатканына нааразылыгын билдирди. Мындан башка, эгер каражат белгиленген графикте колдонулбай калса, 0,5% комиссия коюу шарты бар. Бул $300 миң зыян келтириши мүмкүн. Мына 2 жылдык проектти силер азыр 5 жылга чозуп атасыңар. Ал өзүнчө бир маселе болот. Мына силер азыр 22 жылга чейин эсептеп чыктыңарбы? 0,5% канча бизге зыян келтирет. 5 жылдын ичинде эмне элдин баарын жүдөтүп өтөйүн деп атасыз баярда. Эл кантип каттайт, башка альтернативный жол жок аякта. Маалым болгондой, жолдун бир чакырымы болжолду $900 миң айланууда. Ошол эле учурда Талас-Тараз жолунун бир чакырымы $566 болгонун элекүлөр Ыскелди Момбеков айтты. Депутаттар 20 жылдан бери жол салуу иши өңчөй чет мамлекеттик фирмаларга берилип келгенин сынга алып, мындай практиканы токтотуу керек деди. Консультация Швейцария фирма экен, Теону жазган немецкий фирма экен.
кредит берген банк болсо, а бизге анда кандай? Кыргыз эл төлөйт да. Не кызыкчылык каякта? Кыргыз мамлекет төлөп атпайбыз, бул кредит да турабы? Бул bizde мындай өнөкөт болуп келгенде, былтыртан баштап мен азыр тапшырма коюп атам, чтобы жана консультативдик фирмалар өзүбүздүн немелер катышканга биз жол ачып атабыз. Курулуш фирмаларын өзүбүздүн фирмалар ошол жанагыдай эсп түзүп кандай неметкенге шарт түзүп атабыз, жана закондорун таап чыктык. Мына былтыркы салынган жолдор алманы сактасаң 6 ай чыдайт экен да. Силердин жолдор кар менен кошо эрип кетпедиби? Жазында чыкты, кар менен кошо эрип кетти. Маданияттан Жалал Абад шаарына чейин жолдо калк жыш жайгашкан, үйлөр кан жолго өтө жакын. Эл өкүлдөрү реконструкциялоодо кооптуу участоктарды жоюу эске алынышы керектигин белгиледи. Нокен ровудун жанында кескин мындай барып эле мындай 90 градус буруп кетти. Бул абдан кооптуу жерлерде. АЗС заправканын жанында жана Кочкор Ата шаарында да ушундай жолдор көп да. Премиялардын бардыгын биз мындай неме кылып бүтөп радиустарын оңойбуз. Тармактык комитеттин депутаттары автожолдун реконструкциясынын актуалдуулугун эске алып, толуктоолорго макул болду. Министр жогоруда айткан, ички процедуралар бүткөн соң гана жол уруу иштери башталмакчы. Депутаттар тобу электр энергетикасы жөнүндөгү мыйзамдын жаңы редакциясын сунуштоодо. Учурда иштеп жаткан мыйзамдан анын өзгөчөлүгү эмнеде, жоопкерчиликти ким алат деген суроолорго жооп издешти. Бул мыйзам долбоору парламентте кызуу талкуу жаратты. Мыйзам долбоорунда өлкөнүн электр энергетикасы тармагындагы саясатын иштеп чыгып жөнгө салуу, электр жана жылуулук кубатын өндүрүү, экспорттоо жана импорттоо жол жоболору камтылган. Евразийский экономикалык союзга барып кол койгондо биздин 5 өлкөнүн президенттери кол койгон. Ошонун негизинде 18-жылы 1-июлда муну суроого өтөт. Ошого чейин иштеп чыгып, бул мыйзамды алып чыгуу керек деп депутаттар демилгелеп, өкмөт менен чогуштап алып чыктык. Талкууда депутат өкмөт ушул кезге чейин электр энергиясына дифференциацияланган тарифти киргизүүдөн баш тартып келаткандыгына түшүнбөстүгүн билдирди. Дифференцирован тариф боюнча, мисалы ошол эле кышында экология маселени көрө атасыз. Ошол боюнча бул жерде почему-то сунуштар кирген жок да. Өкмөт өкүлү мындай ыкма ысык көлдөгү мейманкана ээлерине колдонулуп жатканын, ал эми жалпы кардарларга дифференциацияланган тариф азырынча киргизилбей турганын, ушул тапта жалпы электр энергиясынын 65% социалдык тариф болуп колдонуларын белгиледи. Кыргызстан боюнча дифференцирован тариф киргизгенге бизге азыр мүмкүнчүлүгүбүз жок. Жана измерительный прибор болуш керек. Азыркы учурда өлкө аймагында курулган бир катар чакан ГЭСтердин өндүргөн электр кубаты 4 сом 70 тыйындан сатылып алынат. Ал эми айрымдары жарыяланган сынакка катышпагандыктан алар менен азырынча келишим түзүлө элек. Мына Тоң районунда Ысыккөлдө бир частный электрин ГЭС курулду, мини ГЭС деби, кандай ГЭС. Ушуну канчадан сатып аласыздар ошол компаниядан? Анын затраттарына жараша Гартек карап берет, өзүнүн методикасы бар, ошого жараша коюп берет. Жок, туура эмес айтып атасыз. Эмне үчүн анда мындан мурун силер договор түзгөнсүңөр? Силердин конкурстан өтсүн деген жоңор кийин чыкты. А мурункулар 4 сом 70 тыйындан алынып договор түзүлүп берип келатпайбы? Буга ким жооп берет? Кожо же, жана Тоң боюнча ГЭСтер Тоңду тоңкулдатпай, Тоңду кой турчу бери. Тоңду айткан жок, мен чакан ГЭСтер боюнча айтып атам. Нышанов Сайдылда Камалош тоже ошону айтып атат. Эмне бир эле Тоңду айткан жок, мисал кылып эле койду. Буга чейин эле кабыл алынган мыйзам иштеп жатса дагы, электр энергетикасы жөнүндө мыйзамдын жаңы редакциясын сунуштоонун зарылчылыгы эмнеде экендигин депутат сурады. Мыйзам долбоорун толук кандуу эми кабыл алсак, бирок ошол эле учурда мына өкмөттүн тиешелүү министрлик суранып атат, Кожобек Жашыбекович. Азыр мына экинчи окууда, кийин үчүнчү окууда биз толуктуу өзгөртүү киргизе албай калабыз. Бул мыйзам кийин чийки болуп калбайбы? Депутат чарбалык иштерде ким жооп берет, жоопкерчилик милдетин ким алат деген суроону берди. Ушулардын баарын тең ушу мыйзамга камтып киргизди келе да. Урматтуу коллегалар, эгерде ушу мыйзам эртерээк кабыл алынып калганда, ТЭЦтеги аварияга ким жооп берет деген комиссия түзүлбөй эле, ушу мыйзам аркылуу тактап, иреттеп, ордуна коюп коет элек да. Тилекке каршы ушу эркиндей мыйзам жок, бири-бирине шылташып, азыр күнөөлүүлөрүн таппай атат. Ошентип, талкуу соңунда электр энергетикасы жөнүндө мыйзам долбоору экинчи окууда парламент тарабынан колдоого алынды.
Айылды өнүктүрүү ар бирибиздин атуулдук парзыбыз деген элеттиктер дагы Каракулжа капчыгайна чакан ГЭС курууга кызыктар. Каракулжадан чыккан аттуу баштуу адамдар, көрүнүктүү коомдук ишмер жана белдүү ишкерлер чогулуп, аймакты өнүктүрүү тууралуу акыл калчашып, өз сунуштарын ортого салды. Пландарды түзүп, аны биргелешип жүзөгө ашырмай болушту. Аймактарды өнүктүрүү жылына карата Каракулжа районунда уюштурулган жыйынга Жогорку Кеңештин депутаттары да чакырылган. Аймактарды кыдыруу эл өкүлдөрүнүн негизги вазыйпаларынын бири. Алыскы Каракулжа районундагы бул жолугушууда жергиликтүүлөр толгон токой маселелерди талкуулагысы келди. Райондун ички дүң продуктасы 3 миллиард 215 миллион сомду түзүп, облустун ички дүң продуктасынын болгону 3,8% түзөт. Айылгада шаардагыдай шарт түзүп жашоого эмнеге болбосун? Ал үчүн элетте чакан ишканаларды ачып, шаардагы акча агымын айылга буруу керек дейт коомдук ишмер Жаңыбай Жамшитов. Маселен, Каракулжанын капчыгайы чакан ГЭСтерди курууга абдан ыңгайлуу. Мындай элетке биздин ушул жака мындай финансовый потокторду жылдырбаса болбойт да. Каракулжалык ус чеберлер кезинде калпактын түрүн жасап атагы чыккан. Көп туристти кызыктырган баш кийимди бренд кылып, калпак тигүүчү ишкананы уюштурса болорун депутат белгиледи. Айылына салым кошом деген жергиликтүү инвесторлор үчүн андан башка да жасай турган иштер, идеялар көп. Биз бал менен өсөк болот. Мына азыр жакында Кытайда канча тонна болсо алабыз деген бизге барса айтат. Канча болсо алып келди деп. Кытайда Урумчиде де балдын 1 килограммы 1000 сом. Bizde Bişkek'te 200 sonunda satılmaydı. Karabulcaga Piçigesi Bursa en ыңгайлуу. Piçigesi kurulu olsak, özümüzün жергиликтүү кайсы жерде bizden var. Кайсы жерде ГЭС kurulsa, жергиликтүү елдерге арзамада берилет деген. Айыл байыганда гана өнүккөн мамлекет болорун айткан эл өкүлү Асылбек Жээнбеков кичи мекендин көйгөйлөрүн чечүүгө көмөктөшүүгө чакырды. Кыргыздын 1000 жылдык каада салтында да ынтымак менен ийгилик жаралган дейт ал. Айылдарды өнүктүрүү үчүн узак мөөнөттүү программаларды түзүү керектигин белгилеп өттү. Кыргызстан ичинде да Кудай буйрса ар бир айылда жакшылар, кыйындар бар. Колунан көп нерсе келет. Айрымдарын аким айтып кетти. Ыраазычылыгын билдирип. Көп түкүрсө көл болот дейт. Жергиликтүү эл, сыртта жүргөн айылдын кулундары бардыгыбыз бириксек, айылда бир да маселе калбайт. Мен буга толук ишенем. Бирок ошол жумушту уюштурушубуз керек да. Шаарда, Бишкекте, Россияда, Ошто ишкана куруп, бизнести жылдырдылар. Кубаттайбыз. Бирок бир ойлонуп туруп, айыл арадагы жумуш ордун куруп бергиле. Айыл өкмөткө куруп бергиле, топтолуп, райцентрге да куруп бергиле. Кандай дейсиңер? Ошол менен силер айыл калка элиңерге патриоттуктун көрсөтөсүңөр. Буга чейин да өлкөнүн кайсыл жеринде болбосун, өз айылы үчүн жакшы иштерди жасап, элдин батасын алган адамдар бар болуп келген. Бул чогулуштан кийин алардын демине дем кошулгандай болду. Экотуризм ассоциациясын, Кыргыз экотуризм деген ассоциацияны түздүк. Анын негизги направлениясы жайлоо туризм деп ойлоп атабыз өзүбүз үчүн. Себеби көп эле жүндөр бүгүнкү күндө отко салынып кетип атат. Ошол жүндөрдөн жогорку сапаттагы кийиздерди жасап, кийиздерден боз үйлөрдү жасап туруп, жайлоо туризм деген багытты өнүктүрсөк деген ой. Республиканын ар бир регионун өзүнүн адамдары өзүнүн патриоттук сезимин ойготуп, элине журтуна кандай кызмат кылып, эмнени жасап берели дегенди өрүштөйүн деген максат менен 18-жыл жанагындай жарыяланган. Эми ушул демилгени колдоодо дагы Каракулжанын эли журту өзүнүн ынтымактуулугун, биримдүүлүгүн көрсөтүп, көп иштерди жасайт деп ишенебиз. Көйгөйлөрдү чечүүнүн сыры элдин өзүндө катылып жаткансыйт. Региондорду өнүктүрүү жылында калың катмар алдыга карай кадам таштагысы келет. Жогорку Кеңеш, өкмөт, жергиликтүү бийлик аларга жөн гана шарт түзүп бериши керек. Төрага Дастанбек Жумабековдун жергиликтүү кеңештин депутаттары менен жолугушуусу жакшы салтка айланды. Мындай жолугушуулар жерлерде орун алып келген проблемаларды жергиликтүү депутаттардын өз оозунан угуп, алардын чечүү жолдорун талкуулоого кеңири мүмкүнчүлүк түзүп берүүдө. Бул жолу төрага Кара Көл шаарынын депутаттарын кабыл алды.
Каракөл шаары совет мезгилинде өзгөчө статуска ээ шаарлардын катарына кирип, Москванын камсыздоосунда турган шаарлардын бири болчу. Эгемендиктин алгачкы жылдарда экономикалык жактан катуу жабыркап, азырда толук бутуна туруп кете албай жатканы жашырын эмес. Андыктан Жогорку Кеңештин төрагасы менен жолугушууга келген шаардын депутаттарынын Каракөл шаарына өзгөчө статус берүүнү сурап жатышканы да ошондон улам. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, бүт Каракөл шаарын өзү Нарынгес курган. Каскаддын заявкасы боюнча, ошол боюнча келатат. Суу түтүктөрү эскирген. Жылуулук системасы эскирген. Бирок иштеп атат. Дагы эле ошо Токтогул каскаддын балансында иштеп атышат. Эми ошонун жана өзгөчө статус дегенибиз, бизге ошону мыйзамдаштырып берсеңиздер. Аерде көп делеме кетпейт. Ошону келген эле киши бөлүрөбүз, анан кетиребиз деп, мына өзүңүздөр көрүп атасыздар. Канча шаарлар жок болуп кетти. Мингуш деген шаар бар эле. Азыр жок эчтеке. Шаардын экономикасынын убагында олуттуу салым кошуп келген ишканалардын бири Нарын суу энерго курулуш ишканасынын учурдагы абалы өтө оор. Карызы 1 миллиард сомдон ашып кеткен. Бул уникалдуу ишкананын азыркы абалына кайдыгер кароого болбойт. Бул ишкана эгерде чын эле Кыргызстанга гез куручу ишкана керек болсо, муну баягы жөнөкөй тил менен айтканда операция жасап, Нарынгести жаңы алып чыгып кетиш керек. Муну бул карыздарды списать этиш керекпи же замораживать этиш керекпи? Буга биздин жетекчилер даярданып келет болуш керек, сиздер тапшырма берсеңиздер. Аталган шаарда социалдык багыттагы проблемалар дагы жетиштүү. Эч болбосо Канжолдун боюндагы шаардык оорукананын абалын жакшыртуу зарылдыгы турат. Эң эле көйгөйлүүсү болуп, биздин шаардык ооруканабыз эсептелет да. Бул жакта кадрлардын жетишсиздиги, ошол эле аппараттардын жетишсиздиги болуп келет. Ошон үчүн биз шаардык кеңеш, шаардык бюджеттин аздыгына байланыштуу болгондуктан сиздерден келип, өкмөттүн деңгээлинде чечиле турган, министерствонун деңгээлинде чечиле турган маселелерди алып келгенбиз. Жогорку Кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков шаардык кеңештин депутаттарынын өтүнүч сунуштарын угуп, айтылган маселелер боюнча ылайыгына жараша аракеттерди көрө тургандыгын белгиледи. Статус боюнча мыйзам долбоору келген турбайбы? Аны караймын, мен өзүм алдыртайын. Калтырта кетиңиз, мен карап, эгерде биздин мыйзамдарга дал келсе, бул мыйзамды алып өткөнгө биз иштейбиз. Ал эми Нарын суу энерго курулуш ишканасы боюнча терең иликтөө жүргүзүп, эмнеге мындай оор абалга туш келгенин тактай турганын белгилеп, аталган ишкананын жетекчилиги тарабынан аракетсиздиктин байкалып жатканына да токтолуп өттү. Эгерде бул маселе ушундай жерлерден кемчиликтер кетсе, анда биз карайбыз. А бирок ал жерде канча деген бүгүнкү күндө биздин адамдарыбыз кыйналбаш керек. Эми аны да карайбыз. Жана 1 миллиардты ал ишкана бүгүнкү күндө төлөп албайт, анда мен айтчумун. Төлөп албайт. Бирок мен мыйзамдын ишин караймын, госимуштардын муунча сүйлөшөмүн, тийиштүү органдарга беремин. Ошону менен катар төрага реанимациялык мүмкүнчүлүгү бар тез жардам мунаасын чечип берүүнүн аракетин көрө турган болду. Жогорку Кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков баштаган эл депутаттары Жогорку Кеңештин аппаратынын кызматкерлери 17 мартта Ак үйдүн алдындагы 2010-жылдагы апрель окуяларын эске салып турган эстеликке гүл коюп, аксы окуяларынын курмандыктарына таазим этишти. 2002-жылдын 17 мартында Боспейекте болгон каргашалуу окуя ошондогу авторитардык бийликке каршы жүрүшкө чыккан күлгүндөй эр азаматтардын өмүрүн алып кеткен. Жыл сайын бийик даражалуу мамлекеттик кызматкерлер өз элинин жаркын келечеги үчүн өз жанын берген эр азаматтарды эскерүүнү, аны менен демократиялык баалуулуктарды бекемдөөгө ниет кылууну салт кылып алышты. Мамлекеттик ишканалардан жана акционердик коомдордон өлкөгө канчалык пайда келүүдө? 2010-жылдан кийин улутташтырылган объекттердин тагдыры эмне болду? Маселени Республика Ата журт фракциясы 5-рет карап, буга чейин берилген тапшырмалардын аткарылышын укту. Бирок мамлекеттик мүлктү башкаруунун натыйжалуулугун арттыруу жөнүндө эл өкүлдөрү берген чечимдердин көбү аткарылган эмес. Белгилүү болгондой 1100дөн ашык мамлекеттик ишкана болсо, анын 98 гана иштейт. Былтыр алардан болгону 2 миллиард 700 миллион сомдой киреше түшкөн. Айрым мамлекеттик ишканалардын рынокто атаандашы жок болсо да, кирешесиз экенин эл өкүлү Махабат Мавлянова сынга алып, мамлекет чабал менеджер деген стереотиптен арылыш керек деди. Мамлекеттик ишканалардын мамлекеттин долясы бар, аулордон бир жок эле дегенде 30 миллиард акча түшсө болгондой кылса болот да, жок эле дегенде 2 миллиард
дивиденд деген ылайы аз да. Мамлекеттик башкаруу фондунун иши башаламан экенин эл өкүлү Акылбек Жамангулов белгиледи. Ал билдиргендей, фонддун жетекчиси 2,5 жылдын ичинде 8 ирет алмашкан. Мында кантип өнүгүү жөнүндө сөз кылууга болсун дейт ал. Ошондой эле Кыргыз Телекомдун төрагасы Марат Каратаев 5 жерде директорлор кеңешинин мүчөсү болуп жүргөнүн ачыктады. Болгондо да жөнөкөй ишканаларда эмес. Телекомдун председатель правлениясы Каратаев Марат деген директор экен. А киши кайра эле член совета директоров электрические станции, член совета директоров НЭС, кайра Север Электро, Восток Электро, Бишкек теплосеть. Кандай түшүнсө болот? Бир киши 5 жерде иштейби? Же ушунчалык аябай мындай элде жок адиспи бул? Же конфликт интересов деген жокпу понятие? Марат Каратаев бул акционердик коомдордо мурун совет директоровдо иштеген. Андан кийин ноябрь айында член правления болуп дайындалды. Акыркы биздин эмеде бул инсан чыгам деп өзүнүн эмесин. Чыгам дегенде уже жарым жыл өтүп атпайбы? Эмне чыгарбайсыңар? Эл өкүлү Зарылбек Рысалиев Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасын мисал келтирди. Бул мамлекеттик ишкананын тегерегинде коррупция боюнча көп сөз болуп жатканын айтып, ишканага аудит жүргүзүү керектигин белгиледи. Коомдо кызуу талкуу жараткан ушул сындуу резонанстуу окуялар боюнча укук коргоо органдарынын аракетсиздигине депутат таң калып жатканын айтты. Иштигин косуп берет, депутаттар келип туруп ошол жерден сайрап атат, берди муну жеке муну экен. Намес иш кошуш керек да. Биздин фин полиция, биздин ГКМБ, биздин МВДнын жетекчилери, силер эмне эле отурасыңар? Эмне эле отурасыңар? Кошулбайсыңар, комиссияга кирип туруп. Мамлекет Кыргызстан силердики же силердики эмеспи? Ошо состав комиссиянын составына кошуп туруп, мына эмнеде состав преступление бар экен деп турган жерден иш косуп койсуңар. Элге шерменде болот болсо урматтуу. Мен өзүм мына ошо жактан чыгып келген адаммын. Депутат Кенжебек Бокоев 2010 жылдан кийин улутташтырылган объекттер боюнча сөз козгоду. ВИП городок эмне болду? Сатылышы, ызычуу болуп өткөндө иш козголуп, ал боюнча журналистти камап, туура эмес маалымат берди. Эмне болду аягы? Аукцион болгон, 156 миллионго сатылган. Бирок андан кийин массама каражаттарынан суроо болгон. Ал боюнча азыр тергөө иштери жүрүп жатат. Биз билишибизче межведомство. Кыска сатылдыбы же кайра бузулду? Жок, сатылган боюнча каражат полностью Минфинге түшкөн. Фракция лидери Руслан Казакбаев мамлекеттик ишканалардын маселеси бир нече жолу парламентте каралып, тапшырмалар берилгенине карабай, алардын көпчүлүгү аткарылбаганын айтты. Мамлекеттик ишканаларды инвентаризация, аларды башкаруунун стратегиясын иштеп чыгуу сындуу тапшырмалар берилген болчу. Тилекке каршы Республика Ата-Журт парламенттик фракциясынын тапшырмасы мамлекеттик мүлктү башкаруу фондусуна 2016 жылы жиберилгенине карабастан, 2017 жылында жиберилгенине карабастан, тапшырмалардын бир бөлүгү бүгүнгө чейин аткарылган жок. Талкууда фракция депутаттары кирешесиз компанияларды жоюу же жеке жактарга берүү тууралуу ойлорун айтты. Ошондой эле мамлекеттик мүлк фонду ачык айкын башкаруу ыкмасына өтүшү керектиги белгиленди. Ушул кезге чейин фракциянын тапшырмалары аткарылбаганы үчүн тиешелүү кызмат адамдарынын жоопкерчилигин кароо сунушу мамлекеттик мүлк фондуна берилди. Жогорку кеңешинин жаңы депутаты Марлен Маматалиев парламентте ант берди. Республика Ата-Журт саясий партиясынын тизмеси боюнча депутат болгон Маматалиев Марлен ант берип, өзүнүн депутаттык ыйгарым укуктарын аткарууга киришти. Ал өз каалоосу менен депутаттык ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтоткон Фархат Иминовдун ордуна келди. Өз милдеттеримди бүткүл элдин кызыкчылыгында аткарууга, Кыргыз мамлекетинин эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн жана көз карандысын коргоого ант беремин. Тоген тармагын жакшыртып, мындан ардагы өнүктүрүү үчүн инвесторлорго шарт түзүү керек. Кумтөр сыяктуу кен байлыктарды иштеткен ири компаниялар сейрек. Көбүнчөсү чакан жана жаш компаниялар. Бир келип кеткен чет элдик инвестор кайра келип Кыргызстанда бизнес жүргүзгүсү келбейт. Сөздүн ачыгы, алар төлөй турган салыктын көлөмү көп экенин эл аралык ишкерлер кеңеши далилдеди. Кыргызстан Орто Азиядагы эң ири пайдалуу кен байлыктары бар өлкө. Өлкө минералдык ресурстарга бай, бир топ алтын кору жана сейрек кездешүүчү түстүү металлдардын кендери боюнча дагы белгилүү. 60тан ашуун алтын кендери чалгынданган. Ошол тоо кен тармагындагы түстүү металлдарды иштетүү инвесторлорго шарт түзүү абалы кандай? Кымбат баалуу металлдарды иштетүүнүн натыйжасы барбы? Ушул өңүттөгү маселелерди эл аралык ишкерлер кеңеши изилдеп көргөн. Только в 2016 году золотодобывающие компании перечислили в пользу государства $148 миллионов. Это 9-я часть всех налогов в стране.
Түстүү металлургияда өндүрүштүн кескин өсүшү 1997 жылы алтын иштетүүчү Кумтур ишканасынын ишке киргизилгендигине байланыштуу болгон. Андыктан компаниянын иштөө мөөнөтү 2026 жылғы аяктаса, алдыдагы пландар кандай болоруна эл өкүлү токтолду. Чындап 26 жылы Кумтур бүтсө, кантип бюджетти жабабыз, же кантип толтурабыз деген маселелерде турат болуш керек. Өкмөт сиздер көтөрүп аткан маселени эске алып, концентраттар, рудалар тышка чыгып атат дегенди эске алып, налог на доход деген бар, 3%-ке көбөйтүп атканбыз. Налоговый кодекска өзгөртүүлөрдү киргизип, бул жерде негизги золотой сплавды же афинированный алтынды жасагандарга бул көтөрүүлөр 3% көтөрүүлөр тийишпейт. Жалаң гана руданы, концентратты алып чыгып аткан компанияларга эле тийиштүү. Ошондой эле Австралия, Казакстан, Чили сыяктуу бир катар өлкөлөрдө салык төлөмдөрү Кыргызстанга салыштырмалуу арзан. Салыктардын түрүнүн көптүгүнөн улам алар 18%га жеткен. Биз айтып атпайбызбы, бизде салыктардын ставкалары төмөн, инвесторлор келсин, бизде жакшы, сонун депчи. А көрсө, ставкалар ылдый болгону менен салыктардын саны көп экен. Ошонун баарын топтосок 18% чыгат экен. А мисалы ишкерлерге, инвесторлорго ошонун салыктын аташын кандай деп аталат, салыкпы же салыктык эмес төлөмбү, бул дагы айырмасы жок ишкерге, бул ал үчүн чыгым. Инвесторлор келип ишти баштаганда жергиликтүү эл менен түшүнбөстүк, келишпестиктен улам ызы чуулар дагы көп чыгат. Маселени чечүү жоопкерчилигин жергиликтүү бийлик алсын деген сунуштар болду. Анда жергиликтүү бийлик иштебей эле инвесторду өзүң сүйлөшүп алып өтүп атат да. Бүгүнкү күндө бар сүйлөшүп алып эл менен да. Жергиликтүү бийлик ошол шайланган айылдык кеңештин депутаттары, райондук депутаттар, же болбосо ошол акимдер, губернаторлор жана түшүндүрүү иштерин инвесторго жылуу мамиле кылыш үчүн ошо өздөрү жүргүзүш керек. Ал эми түстүү металлдарды иштетүүдө Кыргыз алтын компаниясынын ролун күчөтүү милдети турат. Кыргызстан фракциясы болсо жамааттарды инвестициялоо жана өнүктүрүү агенттигинин иши туурасында маселени талкууга алды. Мында айтылгандарга таянсак, аталган агенттик тарабынан ишке ашырыла турган долбоорлор токтоп калган. Ага долбоорлорду ишке киргизүү үчүн тандоо конкурсунун жоболору бузуу менен жүргүзгөнү себеп болгон. Арис деген ат менен журтчулукка жакшы таанымал жамааттарды инвестициялоо жана өнүктүрүү агенттиги Кыргызстанда 15 жылдан бери иштеп келет. Негизинен айылдарды таза суу менен камсыз кылуу, жайыттарды асылдандыруу, социалдык инфраструктураны өнүктүрүү багытында иш алып барат. Конкурстук тандоо жол-жоболору бузулган деген шылтоо менен негизги донор болгон Бүткүл дүйнөлүк банк, Немец өнүктүрүү банкы долбоорлорду финанслоону токтотуп койгон. Оозу күйгөн айранды үйлөп ичет болуп, депутаттардын бул маселеге чукул кайрылып жатканы дагы ошондон улам. Кыргызстандын кайсы жерине барба, бардык жеринде биздин айыл таза сууга кирди деп жүрүшөт. На самом деле жок да. Кирген жок да. Билбейт эч ким. Качан киргенин, эмне болгонун. Силер өзүңөр отуруп алып, билгениңерди кылып атасыңар. Ошо контролдун негизинде ушундай чыгып, биз чара көрүп токтоттук. Себеп дегенде анда силердин да күнөөңөр бар анда. Туура эмес окуткансыңар. Биздин да күнөөбүз бар. Биздин да күнөөбүз бар. Ошон үчүн биз дагы өз ара ичара мера чыгардык. Аристин долбоорлору негизинен жергиликтүү жамааттын үлүштүк катышы менен ишке ашырылат. Депутаттар айткандай, анын өлчөмү ар жерде ар башка болгон учурлары кездешет. А Всемирный банк токтотса, немецкий банк развития тоже токтотту. Экөө параллельно азыр бүгүнкү күндө токтотту. 1 жыл болду уже. Потому что мен билгенимен, ошол эле Жалал Абад областынын кээ бир жерлеринде 15 миллиондук сайтке 3 миллион сом төлөйсүңөр деген экен. Анан ошол 1 миллион сом акча алынып, сиздер ошону курбаса бүгүн токтоп турат. А элдер болсо, качан садик болот деп барган сайын бизди жеп атат. Силер айтпадыңар беле деп. Түштүк регионду 3 областы Немецкий банк развития каржылайт. Түндүк регионду Всемирный банк. Экөөнүн бүгүнкү күндө ситуациясы ар башка. Если мы говорим, что Всемирный банк отменил итоги конкурса, то Немецкий банк не отменял. Но он приостановил. Есть официальное письмо, где они говорят, мы пока давайте не будем отменять и приостановим. На сегодняшний день вся вот команда проекта, команда внутреннего аудита работает и пытается, скажем так,
отстоять, чтобы мы не теряли итоги второго конкурса и начали финансирование. Долбоорлордун токтоп калганы албетте бир катар социалдык объектилер курулбай калды дегенди түшүндүрөт. Демек депутаттар кызыккандай, Аристин акыркы жылдардагы аракеттери дагы көп суроолорго жем таштайт. Мына Аристин жетекчилиги айтып атат, коррупционный механизм болгондугун Всемирный банк таап чыкты биринчи деп атат. Эгер Всемирный банк алып чыкпаса, механизм иштей бермек экен да получается. Аристин ишин талкууга алган Кыргызстан фракциясынын жыйыны бул маселени териштирүүнү финансы полициясына тапшырып, Аристин иши канааттандырарлык эмес деген бүтүмгө келди. Тынчтыкты, коопсуздукту орнотууда жаштардын ролу кандай? Өтүп бараткан аптада 7 добандан келген жаштар менен эл өкүлдөрү конструктивдүү диалог жүргүздү. Депутаттар менен жолугушууда жаш муун аймактагы проблемаларды козгоду. Албетте, алар билим берүү системасындагы көйгөйлөр менен түздөн-түз аралашып жатат. Ошондой эле экология, экстремизм, айымдардын укугу тууралуу ар тараптуу пикирлер дискуссияны кызытты. 6 облустун булуң бурчундагы алыска айылдардан келген бул жаштар өлкөдөгү актуалдуу көйгөйлөрдү жон териси менен сезип, проблемаларды терең тамырынан түшүнгөндөр. Оттуу курактагы өткүр жаштардын койгон маселелери да курч, чечүүгө да көздөрү жетет. Алар эскирген билим берүү системасын кескин сынга алат. 70-жылдагы материалдар менен 21-кылымдын талабына жооп берүүгө аракет кылып келебиз. Мектептер сапатсыз бүтүрүүчүлөрдү даярдаса, ал эми университеттерде 70-жылдагы программа менен кандайдыр бир бүгүнкү замандын талабына жооп берген кадрларды даярдоо аракетинде. Ракетчиликтин артында чоң кылмыш түйнөсү жатканын белгилеген Бактияр, балдар арасында ынтымакты бекемдеген иш-чараларды байма-бай өткөрүп турсак деген ойдо. Баарыбыз эле айтабыз, келечек жаштардын колунда деп. Бирок бардык эле жаштардын колунда эмес, билимдүү, ыймандуу жаштардын колунда. Ал эми азыр болсо бул көрүнүш аябай өзгөрүп, илимдүү, билимдүү жаштардын саны азайып бара жатат. Өспүрүмдөр арасында бири-бирине салык салууну чечүү үчүн алардын достугун чыңдоо керек. Ал үчүн көптөгөн улуттук оюндарды, акыл ордолорду, түрдүү жолугушууларды тез-тез айыл жергесинде, шаар жергелеринде тез-тез өткөрүп турса жакшы болмок. Диний улут аралык касташууга, экстремизм менен террорго каршы күрөштө болсо, маалымат аянтын түзүү керек деди Майсалбек. Элет жергесинде дал ушундай маалымат бөлүшүүчү же болбосо аянтчалар жокко эсептесек болот. Такыр эле жок. Себеби дал ушундай маалыматтын жоктугунун айынан кээ бирки динди тутунган, ар кайсы диндерди тутунган өкүлдөр ич ара келиспештиктерге барууда жана араздашууга дагы барып жатышат. Жаратылыш жабыркап жатканы жаштарды тынчсыздандырат. Алдын албасак экологиялык катастрофанын кесепетин жоюуга адамзатынын алы келбей калышы мүмкүн дейт алар. Госгеология деген айылдагы жер шартын байкабай туруп эле бияктан картада көмүр бассейни болсо, ошо бассейнден разрешениялык лицензия берип коюп атат да. Бунда деген айылдыктар уже жайытсыз калды. Депутаттар менен болгон конструктивдүү талкууда жаштар өз суроолорун берип, жооп алууга дагы мүмкүнчүлүк болду. Мен мисалы дипломум бар, анан гос жумушка орношоюн десем, мен жол салынгандыгым үчүн мени гос жумушка алышпайт. Эмне үчүн? Эгерде кимде ким сизди ошону себеп кылып ишке албаса, мен сиздер менен кошо караганга даярмын. Комитеттин аталышы бул коррупцияга каршы саясатты алып бара жаткан укук коргоо органдарды тейлеген комитеттин төрагасы болом. Сиздер мага түз менин атыма жазсаңыз, сизде кимде ким, кайсы мектептин директору, кайсы зав району, сизди ошо жумушка ушул себеп менен албаса, алны биринчиден жоопкерчиликке тартабыз. Бир эле сөз эмес, ал кишинин түп тамыры менен экинчи андай жерде иштебей турганда алып туруп жоопкерчиликке тартабыз. Жолугушууну уюштурган депутат Аида Касмалиева элеттик жаштар менен жолугушуу абдан маңыздуу өткөнүн белгилеп, мындай иш-чаралар келечекте өз жемишин берерине ишенет. Бул жаштар келечекте өз тушоосун өзү кескен өлкөнүн саясий элитасын түзүп калышы мүмкүн деди депутаттар. Биз жолукканда ишеним жок эле жаштардачы. Сиздерде мисалы үчүн мен айтып атканда таанышы жок эле, акчасы жок эле жумушка өтө аласыздар. Келечегиңиздер кең дегенде ошо жаштардын көзүнөн мындай үмүт өчкөн, же болбосо ишенбей, ошондойду көрөт элем да. Бирок бара-бара жолугуп, бирге аракеттенип, бир жумуштарды жасагандан кийин азыр ушул жаштар такыр башкача көз менен келип, көздөрү жанып, ишенип, эң негизгиси аларда ишеним пайда болду, анан өзүнө ишеним пайда болду да. Белгилей кетсек, Жашстан долбоору жөнөкөй үй бүлөдөн чыккан балдардын лидерлик сапатын ойготуп, аларга ар тараптан колдоо көрсөтүп келет.
Биз ушуну менен көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Сиздер Жогорку Кеңештин басма сөз кызматы даярдаган ушул жана башка материалдарды Кеңеш KG сайтыбыздан, Facebook баракчабыздан дагы ачып көрсөңүздөр болот. Ал эми түз уктурууларды парламент радиосунан тыңдаңыздар. Сиздердин кызматта студияда мен Жылдыз Жолдошбаева болдум. Жакшы калыңыздар.